Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар жакшыбы? Сиздерге бүгүн кыргыз тилинин грамматикасы боюнча берилген тапшырманы текшерип алалык. Бирок буга чейин практикалык грамматикадан эмнелерди өттүк? Сөз түркүмдөрүн өттүк. Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүштөрүн карадык. Анан ошол сөз түркүмдөрүнүн биринчиси болуп биз зататоочко көбүрөөк токтолгонбуз. Ошол зататооч боюнча сиздерге суроо бергенмин. Мен ойлоп жатамын, үйдөн сиздер аябай кылдаттык мамиле кылып, суроону так түшүнүп жана жоопту туура таптыңыз деп. Ошол сиз тапкан жооп туура экен же ката экенби, сиздер менен биргеликте текшерип көрсөк. Кайсы сүйлөмдөгү асты сызылган сөзгө лар мүчөсү туура уланган дейт. Достор, сиздер билесиздер, лар мүчөсүнүн 12 варианты бар эмеспи? Ошолорду анда туура баамдап текшерип көрөлүк. Асы: ушундай сезимдер силерди дайыма коштоп жүрсүн дейт. Сезимдер. Демек, бул жакта кайсы мүчө болуп атат? Дер деген мүчөсү, Демек, бул жакта сезимдер дегенде, сезим деген сөздү билебиз, адамдын жан дүйнөсүндөгү бир сезимдер, мындайча айтканда чувствосы. Дер деген туура уланыптыр. Демек, бул сүйлөмүбүз биздики туура экен, бирок бизге кайсы жакта лар мүчөсү туура эмес улангандыгын табуу болуп жатат. Демек, А варианты туура эмес экен. Б вариантына өтсөк, акылдарың болсо алыска барасың дейт. Акылдарың болсо алыска барасың. Бул жакта кандай болуп атат? Акылдарың. Акылдар деген мүчө уланып жатат. Лардын дар деген бир варианты, бирок акылдарың деген кыргыз тилинде сөз жок. Акылың эле болот, акылдарың деп биздин бир гана акылыбыз бар, бир гана мээбиз бар дегендей, акылдарыбыз, мээлерибиз болбойт. Ошондуктан биз азырынча Б вариантын туура жооп катары эсептей турсак. Б вариантын карасаңыздар, жанагы сууларды куюштурдум беле дейт. Бул жакта суу деген сөзгө лар мүчөсүн кошту, Суу болсо балким бир чака суу же болбосо бир кружка суу дей турган болсок, ал эми лар мүчөсүн кошсок, биз 2 чака же 3 кружка суу же балким 3 чака суу деген маанини берип жатат. Демек, бул суу деген сөзгө лар мүчөсү туура улангандыктан бул жооп биз үчүн туура эмес деп эсептейбиз. Анткени биз туура эмес уланган лар мүчөсүн табыш керек болуп жатат. В вариантына өтсөк, Г вариантына: силердин маектериңерди угуп отурдум дейт. Карасаңыздар, силердин маектериңерди дейт. Маек деген уңгусу болуп жатат, асты сызылган сөзүн маек дегенди билебиз, кандайдыр бир баарлашуу же болбосо маек берүү деп, маектештик деп коет го. Бул эки адамдын сүйлөшүүсү болуп жатат, 2-3 адамдын. А бул жака тер деген лар мүчөсүнүн бир варианты уланып жатат. Маектериңерди дейт. Маектер десек деле туура болмок. Демек, бул варианттагы негизи лар мүчөсү туура улангандыктан бизге ката болот. Анткени биз туура эмести табыш керек эмеспизби? Ошондо бизди карасаңыздар, достор, 3 туура эмес жооп, ал эми бир жооп туура эсептелинди. Демек, биз жаңылган жокпуз. Ишеничтүү түрдө биз туура таптык деп Б вариантын белгилеп койсок болот экен. Бул жакта деле акылдар болсо анда туура болмок, бир аз да болсо, бирок акылдарың деген туура эмес болуп калды. Ошондуктан биз сиздер менен туура жоопту ушинтип белгилеп алдык. Сиздер дагы ойлоп жатамын, ушул Б вариантын тапкан болушуңуздар керек деп. Анда жаңы темага өтөлүп, баарыңыздарга ийгилик. Достор, жалпы республикалык тестирлөөдө билесиздер 3 бөлүмдөн турган суроолор келет. Алардын биринчи бөлүмү аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо эмеспи? Азыр сиздер менен аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмүндөгү аналогиялардын бөлүнүштөрүнүн 4-чү бөлүнүшүн карайбыз. Сиздер менен биринчи бөлүнүшү катары себеп натыйжа байланышты караганбыз. Экинчи
бүтүн жана бөлүк байланышын караганбыз. Үчүнчү зат курам байланышын караганбыз. Эми сиздер менен 4-чү бөлүк катары жалпы конкреттүү байланышын карайт экенбиз бүгүн. Достор, сиздердин баарыңыздардын иш дептерлериңиздер бар. Ошол иш дептерлериңиздерге жазып отуруңуздар. Анткени өз алдынча даярданганда сөзсүз түрдө жардамы тиет деп айта аламын. Анда эмесе кеттик. Деги эле мындай жашоодогу бардык түшүнүктөрдүн кандайдыр бир өңчөй түрлөрү бар. Ал түрлөрдүн өзүнчө ичиндеги конкреттүү дагы түрү бар. Ошол демек түрлөргө ээ болгон бир түшүнүк дейт. Ошону биз жалпы деп айтабыз. Ошол бир түшүнүктүн дагы бир майда бөлүктөрүн биз сиздер менен конкреттүү бөлүгү деп айта алат экенбиз. Ошондуктан жалпы жана конкреттүү байланыштагы аналогияларды түзсө болот экен. Биз бул жалпы жана конкреттүү байланышты дагы бир жол менен дагы атап койсок болот экен. Түшүнүк бул жалпы болот, жалпы түшүнүк жана анын бир түрү деп. Муну дагы жазып алыңыздар. Себеби дегенде азыр мисалдар менен сиздерге түшүндүргөндө аябай түшүнүктүү болот. Анда эмесе жазып отурабыз. Мынакей жалпы болуп атат бул жакта, анан конкреттүү байланыштар. Мисалы, жаны бар. Билесиздер, жаны барлардын, мисалы үчүн жаныбарды эле балким китеп деп койдук. Бир эле китеп бар экенин билебиз. Же болбосо калем десек, калемдин да бир эле түрү бар экенин билебиз. Эми түстөр менен айырмаланат. Бирок жаныбарлар мындай конкреттүү зат болгондуктан жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү бар. Ал түрлөрүнүн аталыштары дагы бар. Аталыштарына жараша алар дагы көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Алардын балдары болот, балдардын балдары болот дегендей. Ошондуктан мынакей жалпы биз жаныбарды алдык, конкреттүү ошол жаныбардын бир түрүн жазабыз. Мисалы үчүн жылкыны ала турган болсок, жылкы. Мынакей түшүнүктүү болду деп ойлойм. Мынакей бир түшүнүк болуп жатат, жаныбар деген түшүнүк болуп жатат. Анын бир түрү катары тагыраак айтканда конкреттүүсү эмне экен? Жылкы. Же болбосо балким жаныбарларга ат кирет, кой кирет, уй кирет жана башка көптөгөн жаныбарлар бар. Жаныбарлар дагы үй жаныбарлары, жапайы жаныбарлары, жырткыч жаныбарлары дагы деп бөлүнөт эмеспи? Ушундай жалпы жаныбар, бирок анын конкреттүүсү кайсы деген аналогия келет. Дагы мисалдарды келтирсем, роза дейлик. Бул роза деген бир гүлдүн аталышы. Демек, бул жалпы роза болот да, конкреттүүсү бул гүл экендигин билдирип жатат. Андан кийин дагы бир мисал, ит мурун. Билесиздер, достор, ит мурун деген эмне экендигин? Ит мурун бул бакта өсүүчү бир жаныбардын, өсүмдүктүн түрү. Өсүмдүк. Мынакей жалпы ит мурун болуп жатат дагы, конкреттүү биз аны эмне деп атайбыз? Өсүмдүк деп атайбыз ит мурунду. Ушундай, достор, жалпы жана конкреттүү үлгү жуптар, тагыраагы аналогиялар жалпы республикалык тестирлердө көп кездешет. Сиздер жалпы конкреттүү байланышты унутуп кала турган болсоңуздар, бир түшүнүк жана ал түшүнүктүн түрлөрү деп ошону оюңуздарга алып белгилей алсаңыздар болот. Дагы көбүнчө бул байланыштагы аналогиялардын үлгү жубундагы бир сөзү жалпы бир түшүнүктү билдирсе, экинчиси анын конкреттүү бир түрүн билдирет. Бирок айрым учурларда үлгү жуптун эки сөзү тең башка түшүнүктүн конкреттүү түрлөрү болуп калышы ыктымал дейт. Мисалы үчүн мындай дагы мынакей жаныбар жана жылкы болгондо биз оңой эле таап алышыбыз мүмкүн. Жылкы демек жаныбардын түрү да, бир түрү да деп туруп таап алышыбыз мүмкүн. Ал эми кээ бир учурларда мындай келип калышы мүмкүн. Уй, анан кой деп. Биз айта албайбыз да, уйдун бир түрү кой деп, же болбосо койдун бир түрү уй деп айта албайбыз. Анткени
уй дагы бул бир үй жаныбары, кой дагы бул бир үй жаныбары. Демек, биз мындай эле оңой эле жол менен бул үй жаныбары деп эле жазып койсок болот. Үй жаныбарлары. Дагы мындай учурлар дагы кездешип калат. Үй жаныбарларынын түрлөрү деп коеюнчу сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн. Түрлөрү болуп жатат. Кээ бир учурда мындай дагы келип калат, балка жана орок деп. Балка жана орок. Билесиздер, достор, балкадагы, ороктагы бир кандайдыр бир шаймандардын бир түрү, биз буларды курал катары колдонобуз үй тиричилигинде. Демек, ушундай келип калса дагы шаймандардын түрлөрү деп жазып алыңыздар. Азыр мен буларды эмнеге айтып жатканымды дагы түшүндүрүп берем. Дагы мындай келип калышы мүмкүн. Тоок менен булбул деген үлгү жуп. Мында билесиздер, тоок дагы, булбул дагы канаттуу. Тоок мисалы үчүн үй канаттуусу болсо, булбул болсо башка канаттуу. Демек, канаттуулардын түрлөрү деп жазып алыңыздар. Достор, бул жактан мен эмне үчүн ушундай үй жаныбарлардын түрлөрү, шаймандардын түрлөрү жана канаттуулардын түрлөрү деп жаздырып койдум. Анткени сиздер билесиздер, аналогияларды биз туура табыш үчүн аналогиялардын 3 кадамдан турган ыкмалар бар. Биринчи кадамда биз байланыштыруучу сүйлөмдү түзөбүз. Демек, бизге мындай үлгү жуп келип калса, уй кой деп. Демек, үй жаныбарларынын бир түрлөрү дейбиз дагы. Анан экинчи кадам менен 4 вариантка тең ушул биринчи байланыштыруучу сүйлөм түзүп алгандай кылып, ар бирине байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп көрөбүз. Ошондо биз туура жоопту табабыз. Мисалы, жаныбар жылкы болсо, жаныбардын бир түрү жылкы деп жазып койсок, анда биз оңой эле таба алабыз. Байланыштыруучу сүйлөмдү түзө турган болсокчу, ал эми уй кой деген байланыштыруу аналогиялар келип калса, сиздер коркуунун бул жакта кереги жок деген ойду айтуунун максатында үй жаныбарлардын түрлөрү деп, же болбосо шаймандардын түрлөрү, канаттуулардын түрлөрү деп, балким арстан, түлкү деп келип калса, анда сиздер билесиздер, жапайы жаныбарлардын түрлөрү деген сыяктуу байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп алсаңыздар, туура жоопту табууга оңой эле болот. Жазып алыңыздар анда. Достор, андай эмесе, жалпы жана конкреттүү байланыштары андай түшүнгөнүңүздөрдү толук текшерип көрүү максатында мисалдарды чогуу биргеликте иштеп көрөлүк, анда эмесе кетпейт. Жөн эле мындай оозеки иштей бербестен иштеп бериңиздерге сөз түрдө жазып отуруңуздар. Анда эмесе биринчи мисал, эрмен анан өсүмдүк дейт. Бул эрмен деген өсүмдүктүн бир түрү катары кетет. Эрмен деген демек өсүмдүк экендигин биз билебиз. Кийинки варианттарын окуп көрсөк, терек, дарак дейт. Эмерек, сандык, калга, бөлмө, анан китеп, кагаз дейт. Мында, достор, сиздер билесиздер, сөзсүз түрдө биз жанагы аналогияларды туура табуу үчүн колдонулуучу 3 ыкмадан турган методду колдонобуз. Анда эмесе биринчи биз байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алышыбыз керекпиз. Анда болушунча кыска, нуска, түшүнүктүү түзүп алалык. Эрмен, өсүмдүк десек, мен мындай түзмөкмүн. Эрмен өсүмдүктүн бир түрү деп. Бул сүйлөмдү биз окуганда эле түшүнүп жатабыз жана болушунча кыска түзүлгөн сүйлөм болду. Эми бул биринчи кадамды бүттүк. Экинчи кадам боюнча ар бир варианттарга сүйлөм түзүп көрөбүз. Терек, дарак дейт. Демек, терек,
дарактын bir türü деген сүйлөм түзүп алдык. Азыр ар бир вариантка тең сүйлөм түзүп алалык. Эмерек сандык дейт. Эмерек сандыктын bir türü. Андан кийин В вариантыныкы каалга бөлмө дейт. Каалга бөлмөнүн bir türü. Г вариантыныкы бул жакта китеп кагаз дейт. Китеп kaгаздын bir türü. Мынакей достор, биз экинчи ыкма менен, экинчи метод менен ар бир вариантка сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Эми үчүнчү ыкма менен биз билесиздер, ар бир жоопко өз алдынча токтолуп көрүп, жыйынтык чыгарып, канча байланыштыруучу сүйлөм туура чыкты, канчосу туура эмес чыкты, ошого байланыштуу биз ошого жараша, эгерде 3 вариант тең туура эмес, бир вариант туура болсо, анда биз эң биринчи байланыштыруучу сүйлөмдү туура түзүп алыптырбыз деп жыйынтык чыгарып, жоопту туура белгилей беребиз. Эгерде 2 вариант туура эмес болуп калса, анда биз байланыштыруучу сүйлөмдү кайрадан иштеп карап чыгабыз. Анда текшерип көрөлүк. Биринчи байланыштыруучу сүйлөм эрмен өсүмдүктүн bir түрү дедик. А вариантын карасак, терек дарактын bir түрү дейт. Мында билесиздер, дарактар дегендай, дарак бир конкреттүү жалпы зат болуп атат. Анын bir түрү катары конкреттүү түрү терек болуп жатат. Терек, кайың, дагы кандай эмен деген бактар бар, кара жыгач жана башка дарактар бар. Демек, азырынча бизде А варианты туура болуп жатат. Анткени дарактын bir түрү болгон бул терек экендигин далилдеп жатат. Экинчи вариантын карасак, эмерек бул сандыктын bir түрү дейт. Эмерек дегенди билесиздер, үй буюмдары, мебелдер дегендей. Бул жакта бирок сандыктын bir түрү, конкреттүү зат катары сандык каралып атат, дагы анын конкреттүү bir түрү катары эмерек каралып жатат. Бул туура эмес, тескерисинче эмерек деген үлгү жүктүн ордуна бул жакка сандык жазылып, биринчи сандыктан кийин эмерек жазылса, анда туура жооп болуп калмак. Сандык эмеректин bir түрү деп, мисалы үчүн эмеректерге сандык дагы кирет турабы, дивандар же болбосо жана башка полкалар, текчелер дегендей. Демек, ошону менен биз сандыктын bir түрү катары эмеректи албайт экенбиз, дагы Б варианты туура эмес жооп экен. Вга өтсөк, каалга бөлмөнүн bir түрү дейт. Каалга дегенди билесиздер, бул эшик экендигин, ал эми бөлмө дегенди билесиздер, үйдүн бөлүнүштөрү. Бөлмөлөр көп, уктоочу жай, ашкана жана башка бөлмөлөр болуп бөлүнөт. Бирок каалга деген эшик менен бөлмөнүн мындай эч бир байланышы жок. Байланышы бар, албетте мындай эшикти ачып жабабыз бөлмөгө кирүү үчүн. Бирок биз бөлмөнүн конкреттүү bir түрү катары каалганы карай албайбыз. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес жооп экен. Г вариантын карасак, китеп кагаздын bir түрү дейт. Достор, сиздер билесиздер, кагаз деген эмне экенин жана китеп деген эмне экендигин. Китептин мындай түрлөрү дагы мисалы үчүн көп болушу мүмкүн. Чоң китеп, кичинекей китеп, же болбосо энциклопедия, же болбосо кичинекей балдар үчүн, чоң балдар үчүн, же болбосо апалар үчүн, келиндер үчүн жана башка китептердин түрлөрү болот, жана кагаздардын дагы түрлөрү болот. Жылмакай кагаз, же болбосо формаларына жараша A4 форматында, A5, A3 форматындагы кагаздар болот. Демек, бирок биз китепти эч качан кагаздын bir түрү, конкреттүү түрү катары карай албайбыз. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес жооп экен. Бизде өзүңүздөр байкасаңыздар 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп табылды.
Биз ошол учурда эч котпостон ооба биз туура жоопту таптык деп А вариантын белгилей берсек болот экен. Демек А варианты туура болду. Анткени терек дарактын бир түрү экен. Достор, жазып отуруңуздар. Эми биз кийинки мисалга өтсөк. Ал мисалда дагы өзүңүздөр билесиздер, сөзсүз түрдө байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп, ушул эле жол менен тапсак, биз жаңылбаган туура жоопту таба алган болобуз. Анда кеттик. Кийинки үлгү сүртүү тазалоо дейт. Билесиздер, сүртсөк сөзсүз түрдө таза болот. Демек, сүртүү бул тазалоонун бир түрү катары эсептей алабыз. Анда мен мындай байланыштыруучу сүйлөмдү түзөм. Сүртүү бул тазалоонун бир түрү. Мынакей сөз түрдө сүртүү бул тазалоонун бир түрү болуп жатат. Же болбосо жуу десек, жуусак дагы бул тазалоонун бир түрү болот. Же болбосо арчуу десек дагы, биз арчысак сөз түрдө столдун үстүн арчысак тазаланган болот. Сүртсөк дагы тазаланган болот, жуусак дагы тазаланган болот дегендей. Ошондой сүртүү тазалоонун бир түрү деген кыскача жана нуска сүйлөм түздүм. Эми А вариантына өтөлүк. Бул жакта уктоо, чарчоо дейт. Уктоонун бир түрү, бул чарчоонун бир түрү. Андан кийин Б вариантын карасак, басуу жана кыймылдоо дейт. Басуу бул кыймылдоонун бир түрү. В вариантына түзүп алабыз. Шашуу жана жетишпөө дейт. Шашуунун бир түрү. Шашуу бул жетишпөөнүн бир түрү. Г вариантыныкы ойлонуу жана кайгыруу дейт. Ойлонуу бул кайгыруунун бир түрү. Мынакей достор, биз экинчи ыкма менен дагы ар бир 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Эми үчүнчү ыкма менен биз бул байланыштыруучу сүйлөмдөрдү туура түзүп алдыкпы? Эң негизги байланыштыруучу сүйлөмүбүзгө бул жооптордон окшошураак дал келген байланыштыруучу сүйлөм түзүлдүбү? Ошондо биз үчүнчү ыкма менен текшерип көрөлүк. Сүртүү тазалоонун бир түрү экендигин билдик. А варианты уктоо бул чарчоонун бир түрү дейт. Бул жакта уктоо деген сөз. Уктоо чарчоонун бир түрү. Кандай ойлойсуздар? Биз адам баласы уктаганда чарчайбызбы? Жок, тескерисинче биз адамдар эс алуу үчүн, өзүбүздү эс алдыралык, чарчатпайлык дегендин максатында уктайбыз. Демек, бул А варианты туура эмес экен. Бул чарчоонун деген сөздүн ордуна эс алуунун бир түрү деген сөз болсо, эс алуу деген сөз болсо, анда туура жооп болмок. Демек, А варианты бизде туура эмес жооп экен. Б вариантына өтсөк, басуу бул кыймылдоонун бир түрү дейт. Бул туура болуп жатат, достор. Себеби, мисалы үчүн, кыймылды биз жалпы катары алып атабыз дагы, ал эми анын конкреттүү бир түрү катары басууну алып жатабыз. Мисалы үчүн, биз бассак сөз түрдө кыймылдайбыз. Эгерде ордубузда түз эле тура берсек, бул кыймылдоо катары эсептелинбейт. Эгерде чуркасак дагы бул кыймылдоонун бир түрү болот. Же болбосо ар кандай бир көнүмдөрдү жасасак, анда кыймылдоонун бир түрүнө кирмек. Демек, басуу дагы кыймылдоонун түрү болгондуктан Б вариантын азырынча биз туура жооп катары эсептей турабыз.
Бирок достор билесиздер, биз туура жоопту таптык окшойбуз деп эле шашып Б вариантын белгилеп, В, Г варианттарын карабай коюу туура эмес болуп калат. Жада калса В варианты туура болуп, Г вариантын карабай эле койгончо эч нерсе болбойт. Мен туура жооп таптым деп шашуунун эч кажети жок. Анда сиздер жаңылган болосуздар. Ошондуктан аягына чейин чыгып көрөлүк. В варианты бул шашуу бул жетишпөөнүн бир түрү дейт. Шашуу бул жетишпөөнүн бир түрү. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, бир ишти жасап жатып жетишпей жатасыздар, бирок ошону шашсаңыздар сөзсүз түрдө тескерисинче жетишкен болосуздар. Демек шашуу бул жетишпөөнүн бир түрү катары каралбайт экен. Демек В варианты дагы туура эмес жооп болуп жатат. Г варианты ойлонуу бул кайгыруунун бир түрү дейт. Кандай ойлойсуздар? Мисалы үчүн кечке ойлонуп отура берсек, биз кайгырып калбайбыз. Албетте кээде биз ойлонуп туура иш жасаган болобуз, же болбосо туура жыйынтыкка келген болобуз. Эми кээ бир учурларда болот, сөзсүз түрдө туура эмес жыйынтыкка келип калабыз, же болбосо туура эмес жоопту ойлонуп таап койгон болобуз. Бирок биз ойлонууну деген кайгыруунун бир түрүнө кошо албайбыз. Ойлонуу бул адамдардын бир сезимдеринин түрүнө кирмек, кайгыруунун түрүнө кирбейт. Демек Г варианты дагы бизде туура эмес жооп катары эсептелинди. Эми өзүңүздөр байкасаңыздар, бизде А, В, Г варианттары туура эмес болуп чыкты дагы, Б варианты туура жооп катары келип чыкты. Бул жактан биз демек коркпостон бир вариант туура болгондо туура жоопту таптык деп Б вариантын ишеничтүү түрдө белгилеп койсок болот экен. Бул басуу кыймылдоонун бир түрү экен, сүртүү дагы тазалоонун бир түрү деп алдык. Ушундай достор, сиздерге жалпы республикалык тестирлөөдө үлгү жуптар көп кездешип көп келет. Бирок ушул 4-чү аналогиянын түрүн өтүп жатабыз. Ошондуктан мен ойлоп жатамын, сиздерге түшүнүктүү болуп жатат деп. Жалпы республикалык тестирлөөдө дагы ар тараптан аналогиянын түрлөрү келет. Деп биринчи аналогияны окуп туруп эле, бул себеп натыйжа байланышы турбайбы, бул бүтүн бөлүк байланышы турбайбы деп өзүңүздөр ойлоп эле аны кандай жол менен тапчу элек деп байланыштыруучу сүйлөмдү так жазып алып эле туура жоопторду таба аласыздар. Ушундай мен колуман келет, мен мыктымын, мен бардыгын үйрөнүп жатам деп өзүңүздөргө ишене берсеңиздер жаңылбайсыздар. Кийинки үлгү жупка өтсөк, бул арстан жана жолборс дейт. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, арстан дагы, жолборс дагы бул жапайы жаныбарлардын түрлөрү. Демек, мен жанагы жалпы жана конкреттүү байланыштын башталышында ушундай уй кой деп туруп, бул үй жаныбарлардын түрлөрү деп, жана роза жана ромашка деп туруп, бул гүлдөрдүн бир түрлөрү деп жазып бергенмин. Мынакей ошондуктан арстан, жолборс деген дагы үлгү жуптар келип калышы толук ыктымал. Анда кеттик, жазып алалык. Арстан, жолборс кандай болушунча кыскача байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алсак, мен мындай түзөм. Арстан, жолборс, жырткыч жаныбарлардын түрлөрү. Жырткыч жаныбарлардын түрлөрү деп жазып койдум. Эмесе биз биринчи кадамды бүттүк, байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Экинчи кадам менен биз 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдү түзөбүз. Анда эмесе кеттик. Алтын, анан шакек дейт. А. Алтын, шакек бул баалуу таштардын түрлөрү дейлик. Баалуу таштардын
Б вариантына түссөк, роза жана гүл дейді. Роза, гүл, гүлдүн түрлөрү дейлик. Роза, gül, güllerden türleri. Bu variantına söylemiş olsak, peyzaj suret deydi. Peyzaj suret. Bu suretin türleri. G variantı bu kayın jana emen deydi. Kayın. Билебиз достор, кайын менен эмен бул бактардын түрлөрү экендигин. Кайын, эмен бактардын же болбосо дарактардын десек да болот. Дарактардын түрлөрү. Мынакей достор, биз сиздер менен 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдөрдү кыска жана нуска кылып түзүп алдык. Эми 3-чү кадам аркылуу текшерип көрсөк. Арстан менен жолборс бул жырткыч жаныбарлардын түрлөрү экендигин билдик. Биз үй жаныбарлары деп эсептей албайбыз. Үй жаныбарлары бул үйдө жашоочу жаныбарлар. Ал эми арстан дагы жолборс дагы жырткыч жаныбарлар. Эми алтын жана шакек дейт. Караңыздар, алтын, шакек баалуу таштардын түрлөрү дейт. Бул жакта баалуу таштар катары биз алтынды алсак болот, алмазды алсак болот, күмүштү алсак болот. Бул баалуу таштарга кирет. Бирок шакекти биз баалуу таш катары кабыл ала албайбыз. Анткени шакек ошол баалуу таштардан жасалгандан кийинки бир зат, бир нерсе. Демек, алтын менен шакек экөө баалуу таштардын түрлөрүнө кирбейт. Алтын эле кирет дагы, шакек баалуу таш катары кирбей калат. Ошондуктан А варианты туура эмес жооп болуп калды бизде. Эми Б вариантына өтсөк, роза, гүл деп туруп, бул гүлдөрдүн түрлөрү дейт. Карасаңыздар достор, роза деген бул гүлдүн бир түрү экендигин билебиз сөзсүз түрдө. Ал эми гүл болсо, бул гүлдүн түрүнө кирбейт. Бир гүлдү алып туруп, ошол гүлдүн аталышы роза экендигин билип атабыз дагы, бирок гүлдүн дагы бир гүл деген аталышы болсо, анда бул жооп туура болмок. Бирок гүл деген бул жалпы эле көрүнүш, ал эми бул конкреттүү бөлүгү эмес. Демек, бизде деген роза, гүл, гүлдөрдүн түрлөрү деген туура эмес жооп экен. Б вариантын карасак, пейзаж, сүрөт, бул сүрөттүн түрлөрү дейт. Пейзаж деген билебиз, бир сүрөттүн түрлөрүнө кирет. Мисалы үчүн, бул дагы сүрөттүн кандай түрлөрү бар? Пейзаж, портрет, картина жана башка. Ал эми сүрөттү биз сүрөттүн түрү деп эсептей албайбыз. Анткени жалпы бул пейзаж, картина, портреттердин баардыгы жалпы жонунан сүрөт деп аталат дагы, анын конкреттүү түрлөрү катары ошол пейзаж, портреттер кирет. Демек, сүрөттү биз конкреттүү бир сүрөттүн бөлүгү катары кабыл албайт экенбиз дагы. Ошондуктан В варианты дагы бизде туура эмес жооп катары келип чыкты. Эми Г вариантын карасак, кайың, эмен дарактардын түрлөрү дейт. Эми караңыздар достор, кайың деген бул биз бактарак экендигин билебиз. Кайың аябай жакшынакай дарактардын бир түрү. Эменди карасак, эмен деген бул чөө эмес, же болбосо жаныбар эмес, же болбосо гүл эмес. Бул эмен сөзсүз түрдө дарак. Бул дагы бир дарактын түрү экен. Демек, бизде эң негизгиси эки үлгү жуптең бир нерсенин түрү болмок, конкреттүү түрү, бир жалпы нерсенин. Демек, биз туура жоопту таптык деп ойлоймун. Анткени кайың дагы, эмен дагы дарактардын бир түрү боло алды. Ошондой эле арстан менен жолборс дагы жырткыч жаныбарлардын түрү болгондой эле кайың, эмен дарактын түрү экен. Ошондуктан биз туура жоопту таптык. Анткени 3 ката бир туура жооп келип чыкты. Ошондуктан эч коркпостон ишеничтүү түрдө К вариантын белгилеп алыңыздар. Аны эмесе достор, кийинки мисалдарга өтөлүк. Достор, мен сиздерге бул
3 мисалды жазып койдум. 3 мисалды байланыштыруучу сүйлөмдү түзбөй, бул 3 кадам аркылуу аналогиянын туура жообун таппастан, мындай эле маанисине карап, ооз-эки же жазып албастан эле ооз-эки түрдө байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп көрүп, ооз-эки, ошол көңүл буруңуздар, анан туура жоопу табууга аракет кылып көрөлүк. Мындай ыкмага дагы өтүп көрсөңүздөр дагы пайдасы тийбей койбойт. Андай кеттик. Бул жакта 4-үнчү үлгү жүк иштөө, казуу деп жазылып турат. Демек, билебиз, мындай иштөөнүн бир түрү катары казуу, мындай эсептелинип атат. Жерди казабыз, бул дагы бир ишти аткара турчу нерсе болуп жатат. Же болбосо иштөөнүн дагы бир түрү эмне болот? Мисалы үчүн тазалоо болот, же болбосо жуу, иштөөнүн дагы көптөгөн түрлөрү бар, ушул сыяктуу. Демек, биз дагы бир нерсенин түрүн табышыбыз керек экенбиз. Жаан, дарыя дейт. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, жаандын бир түрү катары дарыя эсептелине алабы? Жок, эсептелине албайт. Бул жакта балким суу деген сөз болсо, суунун бир түрү дарыя, көл жана башка кете бермек. Демек, бул жаан деген бул жамгыр, асмандан жаай турчу жамгыр, а дарыя болсо бул кандайдыр бир суулардан куралган нерсе болуп жатат. Демек, бул А варианты бизде туура эмес жооп экен. Кийинки сезим күлүү дейт. Сезимдин бир түрү катары биз күлүүнү кабыл ала алабызбы? Жок, кабыл ала албайбыз. Анткени күлүү бул адамдын сырткы эмоциясы, ал эми сезим болсо адамдын ички эмоциясына кирет. Демек, бул сезим күлүү дагы туура эмес жооп катары кабыл алынды. Эми В вариантына өтсөк, кыймыл жана тынчтык дейт. Кыймылдын бир түрү катары тынчтыкты эсептей алабызбы? Жок, эсептей албайбыз. Анткени кыймылдын көптөгөн түрлөрү бар. Балким кыймылдын бир түрү катары, мисалы, тынчтыкты такыра албайбыз. Тынчтык бул түп-тынч туруу, же болбосо түп-түз туруу дегендей. Ал эми кыймыл болсо тескерисинче тынч турбоо, бир нерсени жасоо, бир нерсени аткаруу жана башка ушул сыяктуу. Демек, В варианты бизде туура эмес жооп катары белгиленди. Г варианты жырткыч анан арстан дейт. Сиздер билесиздер, достор, жырткычтардын бир түрү катары биз арстанды карай алабызбы? Сөзсүз түрдө карай алабыз. Эгерде арстан деген сөздүн ордуна кой, уй, жылкы, же болбосо түлкү жана башка жаныбарлардын аталыштары келе турган болсо, ал жырткычка кирбейби? Демек, туура эмес жооп болуп калмак. Ошондуктан жырткычтын бир түрү катары биз арстанды туура деп айта алабыз. Ошондуктан бизде бир туура жооп болду. Демек, биз ишеничтүү түрдө Г вариантын белгилей алсак болот экен. Эми 5-чи үлгү жүккө көңүл бурсак, чатыр анан турак дейт. Сиздер билесиздер, достор, чатырга дагы, туракка дагы турак жай деген бул үй дегенди билгизет. Чатыр дагы бул, мисалы үчүн, тоолорго барганда, жайгоолорго барганда, же болбосо көлгө барганда, мындай адамдар кирип жатып эс ала турчу, же болбосо уктай алуучу, же болбосо тамак иче алуучу жер. Чатыр дагы, турак дагы бул адам жашай алчу бир нерсе экен. Ошондуктан чатыр дагы, турак дагы адам жашай алчу нерсе деп алабыз дагы. Ошондой эле бул жактан эки окшоштукту, тагыраак айтканда, конкреттүү бир бөлүктөрдү табат экенбиз. Отун, меш десек, бул жакта билесиздер, меш деген бул эмне экенин биз отунду ошол мештин ичине салып, анан жага турчу жай болуп атат. Ал эми отун болсо бул абстрактуу нерсе, тагыраак айтканда биз аны кармай алабыз, аны жага алабыз. Демек, отун менен меш бир конкреттүү бөлүк катары каралбайт экен. Ошондуктан А варианты туура эмес жооп катары берилди. Б вариантына өтсөк, мында мылтык анан курал дейт. Бул жакта куралдардын бир түрү катары мылтык алынып атат. Курал дегенди билебиз, алардын курал жарактар деп. Курал жарактарда адам баласы
кыймылдай ала турчу нерсе көбүн эсе мылтык жана башка мындай аңчылыкка же болбосо согушка бара тургандагы керектүү куралдар. Демек мылтык деген мындай конкреттүү бөлүк болуп атат да, бирок курал деген жалпы байланышты, жалпы түшүнүктү берип жатат. Демек Б варианты туура эмес жооп экен. Кийинки кылмыш жана жаза дейт. Бир кылмышты кылды, ал кылмышты кылмыш кылган адамды жазалайбыз, сөзсүз түрдө жазалабай койсо, ал кылмыш кылууну уланта берет. Демек жазалардын кылмыштын натыйжасында жаза келип жатат. Бул себеп натыйжа байланышы экен. Демек бул жалпы жана конкреттүү байланыш боло алган жок. Кылмыш деген бул конкреттүү бир түшүнүктү берип жатат, а жаза болсо бул жалпы түшүнүктү бере алган жок. Демек бул варианттагы бизде туура эмес жооп экен. Г вариантын өтсөк, шакек жана сөйкө дейт. Бул экөө тең билесиздер. Шакекти дагы сөйкөнү дагы аял заты тагынуучу бир буюм тайымдары, баалуу таштардан жасалган мындай нерселер да. Демек шакек дагы сөйкө дагы бир адамдын айым заттын колдоно турчу нерсеси экен. Ошондуктан биз бул Г вариантын туура жооп катары таап алдык. Биз ишеничтүү түрдө Г вариантын белгилеп алсак болот экен. Эми 6-чы үлгү жупка көңүл бурсак, топу жана калпак деген үлгү жуп берилип жатат. Топу дагы калпак дагы бул жалпы затка кирбейт. Бул баш кийимдер десек, анда бул жалпы зат болмок дагы. Ал эми топу, калпак ошол жалпы заттын конкреттүү бир бөлүгү болуп жатат. Баш кийимдердин конкреттүү бөлүктөрү топу дагы, калпак дагы. Балким топунун ордуна элечек жазылса дагы, же болбосо үкү топу жана башка сөздөр жазылса, бул баш кийимдердин конкреттүү бир бөлүгү катары каралмак. Демек биз ооздойки түрдө мындай байланыштыруучу сүйлөмдү түзсөк болот экен. Топу жана калпак бул баш кийимдердин түрлөрү деп. Эми ошондой эле бул жактан дагы биз эки кашык менен аш бул бир колдоно турчу идиштердин түрлөрү деп ала турган болсок, анда туура жооп болмок. Ошол сыяктуу кылып карап көрөлүк. Кашык деген бул эмне, аш деген бул эмне? Кашык деген бул тамак аш жечүү бир зат, же болбосо чай ичүүчү бир затыбыз болот. Бул нерсе, конкреттүү нерсе. Бирок ашты ала турган болсок, аш деген такыр башка түшүнүк. Аш деген бул ош жергесинде билесиздер, күрүч же болбосо плов деген тамакты аш деп айтып коюшат эмеспи? Демек аш менен кашык конкреттүү бир жалпы заттын бөлүгү катары каралбайт экен. Ошондуктан А варианты туура эмес болуп чыкты. Эми көмүр менен газды алсак, көмүр дагы, газ дагы адам баласынын жашоосундагы эң керектүү нерселер. Көбүн эсе тамак жасоодо же болбосо бир нерсени ысытууда же болбосо бир нерсени кайнатууда керектүү күйүүчү заттар катары биз экөөнү тең кабыл ала алабыз. Демек азырынча бизде экөө тең күйүүчү зат болгондуктан туура жооп катары ала туралык. Мен сиздерге айтып жатам дагы, эгерде Б варианты туура жооп таптык окшойбуз деп эле Б вариантын белгилеп, Б, Г варианттарын карабай койсок, сөзсүз түрдө жаңылган болобуз. А балким Г же В варианттары мындан дагы туурарак келип калышы толук ыктымал. Анда Бга өтсөк, балка жана мык дейт. Билесиздер, балка деген бул дагы колдоно туруучу бир зат, а мык болсо ошол мыкты көбүнчө биз балка менен үстүнөн коюп, таякка же болбосо дубалга киргизе алабыз. Демек экөөнү биз конкреттүү бир жалпы заттын бөлүгү катары карай албайт экенбиз. Демек В варианты дагы бизде туура эмес жооп катары каралды. Г вариантын алсак, сырга жана кулак дейт. Кыргыз элинде жакшы сөз бар, балдар. Кулагыңа күмүш сырга деп көбүнчө биздин окуу китептерибизде жазылган. Демек сырга деген бул мындай ошо кулагыңа куюп ал, аябай керектүү сөз дегенди билдирип жатат. Ал эми кулак деген бул адамдын бир дене мүчөсүнө кирет. Демек биз экөөнү жалпы бир заттын конкреттүү бөлүгү катары карай албайт экенбиз.
Демек байкасаңыздар бизде 3 туура эмес жооп, 1 туура жооп келип чыкты. Ошондуктан ишеничтүү түрдө Б вариантын белгилеп алсак болот экен. Ушундай достор, биз бир гана байланыштыруучу сүйлөмдү сөзсүз түрдө черновиктерге жазып алып белгилебестен ооз-эки түрдө дагы өзүңүздөр мындай көп көндүмдөрдөн кийин жыйынтыгында ооз-эки дагы түзүп көрүп, бат баттан табуу жолдорун дагы карап көрсөңүздөр болот экен. Достор, ушуну менен биздин жалпы конкреттүү байланышы боюнча аналогиянын түрүн жыйынтыктап жатабыз. Мен ойлоп жатамын жана ишенемин, сиздерге аябай кызыктуу, түшүнүктүү, көбүнчө билбеген маалыматтарды ала алдыңыздар деген ойдомун. Ушундай достор, ушул жыйынтыгында сөзсүз түрдө үйгө тапшырма берүүнү чечтим. Үйдөн сиздер дагы биз көптөгөн 6 мисалды карадык. Ошол 6 мисалды дагыдай кылып таап, туура жоопту белгилеңиздер. Анда эмесе сиздерге бир эмес, 2 үлгү тагыраагы аналогияны жазып койдум. Кой уй, билесиздер, кой уй деген бул үй жаныбарлардын бир түрү. Демек, сиздер 4 вариантты тең ушул сыяктуу кылып карап чыгасыздар. Эми бул жакта чыгарма жана роман деп жазып койдум. Чыгарманын бир түрү катары роман эсептелинет, тагыраагы жанры. Ошондой кылып ушул 4 варианттардан дагы карап көрөсүздөр. Демек, мен сиздерге бир гана ийгиликти каалаймын. Максатты туура койдуңуздар, ошол максатыңыздарга жетүүңүздөргө тилектешмин. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.